30 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, пайгамбарчылык кылып айт. Кудай Теңир мындай дейт: ыйлагыла. Кайгылуу күн келе жатат. Анткени ал күн жакындап калды. Теңирдин күнү, кайгылуу күн жакын калды. Элдерди жазалоо күнү келе жатат. Мисирге кылыч келе жатат. Мисирде өлтүрүлгөндөр кулаганда, анын байлыктары алынып кеткенде, анын негиздери кыйраганда, Эфиопияны коркунуч каптайт. Алар менен кошо Эфиопияда, Путта, Лутта, ар кошкон элдер да, Хупта, алар менен келишим түзгөн өлкөлөрдүн уулдары да кылычтан өлүшөт. Теңир мындай дейт: Мисирдин тирөөчтөрү кулайт. Анын күч кубатынын сыймыгы төмөн түшөт. Мигдолдон тартып Себейнейге чейин жашагандар кылычтан өлүшөт дейт Кудай Теңир. Ал кыйраган жерлердин арасында ээн калат. Анын шаарлары кыйраган шаарлардын арасында калат. Мисирге от жибергенде, анын бардык тирөөчтөрү кыйратылганда, менин Теңир экенимди билишет. Бейкапар жаткан эфиопиялыктарды коркутуу үчүн ошол күнү менден кемелер менен кабарчылар барышат. Аларды Мисирге алаамат түшкөн күндөгүдөй коркунуч каптайт. Анткени мына ал күн келе жатат. Кудай Теңир мындай дейт: Бабыл падышасы Небухаднасардын колу менен көп элдүү Мисирдин акырына чыгам. Аны элдердин арасында эң катаал болгон эли менен ушул жерди кыйратыш үчүн алып келем. Алар Мисирге каршы кылычтарын кындарынан сууруп, жерди өлүккө толтурушат. Дарыяларды кургактыкка айландырып, жерди катаал адамдардын колуна берем. Жерди жана анда болгондун бардыгын чет жерликтердин колу менен кыйратам. Муну мен Теңир айттым. Кудай Теңир мындай дейт: буркандарды жок кылам. Ноптогу жалган кудайларды талкалайм. Мындан ары Мисир жеринен башча чыкпайт. Мисир жерине коркунуч каптатам. Патросту урандык айлантам. Собанга от жиберем. Нону жазалайм. Мисирдин сепили болгон Синге өзүмдүн каарымды төгөм. Нонун көп сандаган элин жок кылам. Мисирге от жиберем. Син титирейт, Но орайт. Душмандар Нопко чак түштө кол салышат. Абен менен Пи-бесеттин жаш уландары кылычтан өлүшөт. Калгандары туткундалып кетет. Мен такпан кезде Мисирдин моюн туругун кыйраткандан кийин, ал жерде күн караңгылайт. Ал жерде анын күч кубатынын сыймыгы талкаланат. Аны булут жабат. Анын кыздары туткундалып кетет. Мен Мисирди ушинтип жазалайм. Ошондо менин Теңир экенимди билишет. 11-жылдын 1-айынын 7-күнү мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, мен Мисир падышасы фараондун каруу булчуңун талкаладым. Ал айыгыш үчүн дагы эле таңыла элек. Кылыч кармаганга күч алыш үчүн таңгычтар менен таңыла элек. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мен Мисир падышасы фараонго каршымын. Анын соо каруу булчуңун да, сынган каруу булчуңун да талкалайм. Ошондо анын колунан кылычы түшүп калат. Мисирликтерди элдердин арасына чачам, жерлерге сапырам. Ал эми Бабыл падышасынын каруу булчуңдарын күчтүү кылам. Анын колуна өзүмдүн кылычымды берем. Фараондун каруу булчуңдарын болсо кыйратам. Оор жарадар болгон адам кандай онтосо, ал анын алдында ошондой онтойт. Бабыл падышасынын каруу булчуңдарын чыңдайм. Ал эми фараондун каруу булчуңдары шалдаят. Мен өзүмдүн кылычымды Бабыл падышасынын колуна бергенде, ал аны Мисир жерине сунганда, менин Теңир экенимди билишет. Мисирликтерди элдердин арасына таратам, жерлерге сапырам. Ошондо менин Теңир экенимди билишет.